1-июндан тарта 26-июнга чейин Кыргызстанда кыйноолорго каршы атайын акция улантылууда. Бул акциянын алкагында абакта отурган жарандардын ар кандай кыйноолорго дуушар болгондугу, тагдыры жана арыз ээлеринин аларга болгон кысымдары тууралуу кеңири коомчулукка ачык көрсөтүлөт. Кыйноолорго каршы коалициянын жетекчиси Индира Саутова: азыркы убакта биз абактардагы жарандардан кабар алып жатабыз. 2019-жылда кыйноолорго кабылган жарандардын саны 366-га жеткен. Бирок баарынын тең бети ачылган эмес дейт. Азыркы учурда кыйноого кабыл кишилердин саны, мисалы айтсак, 2019-жылы Генеральный прокуратуранын статистикасына ылайык 366 киши кайрылыптыр Кыргызстанда. Ошок мени кыйнады, мага катаал мамиле жасады деген статистика ушундай. Бирок анын ичинен 11 эле иш сотко жетип атат. Бул эмнени санын берип атат? Бул 3 жана 2%-тин мындай санын берип атат. Ошо канча кайрылган кишилердин арасында 3 эле 2% сотко жетип атат бул иштери. Сотко жетип, действительно кандай жаза алган кишилердин бунун саны андан да аз болуп калышы мүмкүн да. Көп учурунда ошо сот тарабынан кылмыш иши кыйноо беренеси менен козголсо, кыянаттык жана превышение должностных полномочий деген статья менен квалификациясын өзгөртүү жолдору көп көрүнүп атат азыркы учурда. Кыйноолорго каршы коалиция кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор менен биргеликте азыркы учурда Кыргызстандагы кыйноолорго кабылган жарандар менен иш алып барып жатышат. Кыйноого кабылып, ачыкка чыгуудан коркуп, өз өмүрүнө кол салган учурлар азыркы учурда көп кездешүүдө. Психолог Нуриза Батырбекова кыйноого кабылган адамдын жан дүйнөсү айыккыс ооруга айланып кесепети өкүнүчкө алып келет дейт. Ал учурда ал чүнчүп чөйрөдөн чыгып каларын айтып берди. Эң биринчиден адамдын бир жери сынганда биз сразу докторго барабыз, Анан бирдемеси ооруганда доктор сразу көрөт. Баш ооруса башын карайт, колу сынса көрүнөт, тиши ооруса көрүнөт. Анан адамдын жан дүйнөсү сынганда бул нерсени эч нерсе менен көрө албайбыз. Анан ошол эле нерсе сыртынан адам жашынакай эле көрүнүшү мүмкүн, обычно жүргөндөй эле. Бирок ичинде эмнеси сынганын, кантип сынганын ал көрүнбөйт. Ал нерсе катуу сынат да. Именно ошол кыйноого кабылган адамдардын ички дүйнөсү катуу жабыркайт. Анын ал жөнөкөй көз менен көрүнбөйт. Ал нерсе эмнеден билинет? Ал эң биринчи башка адам менен мамиле курганды билбей калат. Эгер мурда достору менен көп жолугушуу, бир туугандары менен ачык айрым болсо, андан кийин адам башка адам менен сүйлөгөнгө дакыр мындай каалоосу жок болуп калат. Кыйноону жана катаал мамилени алдын алуу боюнча улуттук борбордун эксперти Жамалдин Жапаров кыйноолордун 80-90%-ын ички иштер органдары жасайт дейт. Анткени көптөгөн кылмыштардын бетин ачууда. Алар жарандарды ар кандай жолдор менен кыйноого аларын билдирет. Ал окуялар убактылуу кармоочу жайларда болоруна токтолду. Биз мурдатан бери биздин анализдин негизинде айтып келе жатабыз, кыйноо фактынын 80-90%-ын бул ички иштер органдарынын кызматкери аткарат деп. Булар кылмыштын бетин ачуу, же болбосо кылмышты жасадым деп мойнуна алдыруу боюнча бул кыйноого барышат да. Ошон үчүн 70-80% ошол үчүн булар ошол абакка жеткенче эле ички иштер органдарынын убактылуу кармоочу жайында, же болбосо оперативдик ыкчам кызматкерлердин кабинетинде, же болбосо тергөөчүнүн кабинетинде болушу мүмкүн да. Биздин анализ боюнча 80-90% ошол ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан. Ал эми ушул эле улуттук борбордун бөлүм башчысы Гүлбарчын Ормонбекова статистикалык маалыматка ылайык 90% кыйноо бул милиция тарабынан болгон дейт. Ошол эле абактарда катаал мамиле боюнча арыздар, кайрылуулар көп түшөт. Ошол окуялардын алдын алууда атайын абактарга барып түшүндүрүү иштерин өтүп туруу керектигин кошумчалады. Биздин статистика ылайык 2019-жылдын 90% кыйноо бул милиция тарабынан болгон да, милиция тарабынан. Демек, бул деген милициянын ички иштер министрлигинин бөлүмдөрүнө болгон да. Бул Бишкек шаарынан алсак, эми бардык эле ички иштер бөлүмүнөн бизге арыздар келди. Свердлов районунан, Октябрь, Первомай районунан да бизге түшүп атышат. Бирок жабык абактан, мисалы үчүн ГСИндин мекемелеринен колониялар, бул түзөтүү колониялары жана балдар колониясы, аялдар колониясы аяктан кыйноо фактысы келбейт, бирок катаал мамиле болду деп маалыматтар түшөт. Азыркы учурда интернет желелерине коомчулукта болуп жаткан окуялар бат эле калкып чыга калат. Зордук, сомбулук, абактардагы кыйноого кабылган жарандардын видео тасмалары. Алсак 12-июнда социалдык тармактарда тараган видеодо эркек киши мойнуна 2 дөңгөлөк байланган, колу таңылган аялга башынан ылдый чакалап суу куюп, жаакка чаап жатканы көрсөтүлгөн. Окуя боюнча азыркы учурда териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Ой, аке чачпаң коюң. Бажам. Тартылып берсин, жазып. Тартуудам.
Ya ölçülben. Bak dur. Болду ака. Азыркы тапта интернетте кызуу талкууга алынган мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановду Бишкектеги номер 1 тергөө абагында аяосу сабалып жаткан видеосу тараган. Кыйноолорго каршы коалициянын жетекчиси Индира Саутова бизге маалымат берип жатып, мурда абактан кыйноого кабылган Эсен Абдимажит уулу боюнча жарандын дарегин берди. Биз ал дарекке барганда атасы жана Эсен Абдимажит уулунун келинчеги тосуп алды. Келинчеги Жайнагүл Тагайбекова 15 июнда жолдошумду кылмышкердей уур токмок алып үйдөн алып чыгып кетти деп көз жашын төгүп олтурат. Акыйкаттык керек, 2 күндө жолдошума коркутуулар болду. Кимге кайрылабыз деп арманын айтат. 3 милиция кызматкери 2 помпа алган экен, бирөөсү арык экен. Кепка кийип алган экен да. Анан мен үстүмө бир нерсени илип эле чачтарымы сап эптеп оңдоп тияка бир жолго апарды да, аны апарып туруп, наракта машина каттуу айдалып келип токтоду. Кое тургула, буну кай жакка алып кетти асыңар, эмне кылды десе, карындашым сен окатыңды кыла бер. Бул азыр алып келип берет, 2 сааттын ичинде буну деп ошентти. Кыжалат болуп колдорум менен атып калгам, ыйлапчы, сыгылып. Анан бул уктап аткан эле, эмне кылышымды билбей калдым мен. Анан стресске батып калтырап отурдум. Кыйла беттерим суу чачып, мыналарыма суу кылып, анан кайнатама чалдым. Ушундай болуптур. Ушундай номер Кыргызстандын эле номери экен, 002 экен да номер, машинанын номери. Кыйноолорго каршы коалиция адам укуктарын коргоо, кыйноолорго жана ылайыксыз мамиле кылуунун башка формаларына каршы туруу жаатында 1 июндан тарта 26 июнга чейин өлкө аймагындагы бардык жерлерде кыйноого кабылган жарандардын укугун коргоо максатында маалыматтык акция өтүп жатат. Бул уюмга өлкө аймагындагы кыйноолорго жана катаал мамилелерге кабылган жарандарды коргоо боюнча атайын иш-чара улантылууда. Жаңылай Баймуратова, Бактияр Асанбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.